Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин майрамдык эфир уланууда. Дагы да болсо бизге мыкты коноктор келип, бүгүн дагы маданият кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктайт. Азыркы тапта бардык областтарда, райондордо, маданият үйлөрүндө жалпы маданият кызматкерлери, ошол өнөр адамдары майрамдап жатса керек. Конокторубуз бул жакта чыдамсыздык менен сүйлөп берип атат. Анда эмесе тааныштыра берели. Эртерээк тааныштырып берсек болбойт. Азыркы конокторду биз эки адамды отургуздук. Себеп дегенде Нуриза эжебиз айтат, мен камчы менен отурайын дейт, Камчы байке, мен Нуриза менен отурам деп иши кылса. Сиз ошондо тааныштырып койдуңуз алдынан. Өзүң тааныштырсаң. Ары кызыктуу, аруу сыймыктуу кесиптин ээлерин дагы бир жолу бүгүнкү маданият кызматкерлерин майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Ал эми биздин бүгүнкү студиябызда маданияттын мыкты кызматкери Нуриза Абазова эжекебиз жана ошондой эле актер Камчы Сарыбаев. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер студиябызга. Сиздерге мындай көбүрөөк кол чабалычы. Буга чейинки сезимди элдер менен жалпы биздин көрүүчүлөр менен учурашып атса, бул жакта Камчы байке күлдүрөт. Ооба. Эми эфир бүткүчө эле аябай сүйлөй албай элечи, күлө бербесем болду. Кош келиңиздер. Майрамыңыздар менен бүгүн атайын майрамда биздин эфирге келип, жалпы биздин теле аркылуу биздин кызматкерлерди куттуктайлы деп келип отурасыздар. Алгач эле микрофон берели, жалпы биздин маданият кызматкерлерин куттуктаңыздар. Келиңиз, Нуриза эже, баштап бериңиз. Рахмат, чоң рахмат. Биринчиден баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Негизи маданиятты жок өлкө өнүкпөйт болуш керек. Андыктан ушу өлкөнүн өнүгүшүнө, өлкөнүн кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн көрсөтүшүнө маданияттын эң салымы өтө чоң да. Андыктан жалпы ушу маданият кызматкерлерин мен дагы майрамы менен куттуктайм. Ар дайым талыкпай эмгектенип чыгармачылыкта көп ийгиликтерди жарата беришин каалайм баардык чыгармачыл адамдарга. Камчы Сага да. Аябай ойго батып кеттиңиз. Мен деле ошого кошулам. Сиз эми эфир башталгыча эле Нуриза эже кошулуп отурурбу? Өзгөчө эмне маданият кызматкеринин өзгөчө ыкчамдыктагы кызматкерлерин бар жалпы маданият майрамы менен куттуктайм. Себеби маданият жанакы Нуриза эже айтып кетпедиби өзү маданияттын мамлекеттин түптөлүшүнө, мамлекеттин өсүшүнө, мамлекет болушуна бул маданияттын салымы бул 50%дан башталат. Анткени маданият деген нерсе ар бир адамда болуш керек. Сөзсүз чай ичүү, отуруу, баарлашуу деги эле койчу, ар бир нерсенин өзүнүн маданияты болот го. Ансыгында ошол маданиятка тиешеси бар адамдардын баардыгын атең эле бүгүнкү майрам менен куттуктайм чын жүрөктөн. Ар дайым эле ушул мекенчегинде деп коебу, маданияттын мекенчегинде ден соолугуңар бекем болсун, алсаң аман болсун. Анан жашоонун жагын айрап жашай турган бул маданият кызматкерлерини аркылуу башталат. Туура. Анткени ар бир жакшылык болобу, мисалы үчүн ар бир чоң майрам, шаан шөкөт болгондо сөзсүз маданият кызматкерлерисиз өтпөйт. Аларсыз дагы жашоону элестетүү мүмкүн эмес. Ошондуктан бүгүнкү маданият кызматкерлери бар майрамыңар менен. Негизинде Нуриза эже ошо маданият кызматкерлери деп жалпы жонунан айткан менен театр күнү өзүнчө бар, театр күнү белгиленет, китепкана күнү өзүнчө бар. Ал эми музейлердин атайын музей күндөрү бар. Анан бул азыркы убакта жалпы жонунан маданият кызматкерлеринин да. Анан ырчылардын Нуриза эже, ырчылардын өзүнүн маданият күнү барбы же ушуга кирип калабыз? Биз ушуга жалпы эле маданият адам ушуга эле киребиз биз. Мисалы Камчы байке 2 жолу майрамдайт да, бир жылдачы театр күнүндө бир майрамдайт, маданияттын кызматкерлери күнүндө бир майрамдайт экен. Бүт структураныкы деле ошондой бөлүнөт да. Мисалы үчүн жанакы 1 ноябрь ички иштер министрлигинин майрамы, анан май кызматкерлери өзүнчө майрам алардыкы дагы. Ошондой эле биздики деле. Театр деген бул өзүнчө чоң бир эме да, өзүнчө бир түрү да, аябай. Бул театрды мындай сөзсүз бөлүп караш керек деп ойлойм да. Бирок кесиптешим баягы чыгармачыл адамдардын ар бир күнү эле майрам болуш керек негизи эле. Бардык келгенибизге коноктор ошондо биздин эми жүргөн жерибиз майрам, той. Азырда чыгып алып тойго барабыз, азырда чыгып алып бир майрамдайбыз депчи. Анан негизи эле ушул маданият тармагына келгениңизге Нуриза эже канча жыл болду? Ырчылык менен мынакей алектенип жалпы кыргыз элинин бир жүрөгүнөн түнөктө ырдап келесиз. Ушул тармакта канчанчы жылгы маданият өзү бүгүн маданият кызматкерлеринин күнү 29-жылы тозулуп атыптыр да. Ошонун ичинде сиз канча жыл тоздуңуз ушу маданият күнүн? Мен туура эле мен менен тең экен.
30 жыл болуп калды буюрса мен ушу чоң сахнага аттап чыгармачылыкка аттанганыма мына 30 жыл болуп атат Кудай буюрса. Менен тең экен. Жашташ экенбиз тең. Кесиптешим Жанатан Эреминен байкучу. Биз динозаврлардын 30 жылдык болайын деп калдык. Ушул эле суроону сизге берели. 25 жыл болду. Сизге 25 жыл, 25 жыл ушул маданият тармагында, өнөр тармагында эмгек менен жүрөсүз. Анан ушул өнөр адамдарынан ушул актер, актрисалар деп коебуз, жана сиз айтып атпайсызбы, маданиятты көтөргөн ушул баягы өнөр адамдары депчи. Алардын ичинде сиздердин салымыңыздар чоң да. Себеп дегенде ар жакка барып өзүңүздөрдүн талантты көрсөтүп, өнөрдү көрсөтүп, баягы өтүп кеткен тарыхты кайталатып, ошол жерде бир роль аткарып, мисалы Алымбекти атканын, Курманжанды атканын ролдорун аткарып жүрбөйсүздөрбү? Кинолордо. Анан ырчылар деле ошондой. Элдик ырларыбызды жайылтып, ошол жерде ырдап, өзүнүн бир оологон оону менен жалпы көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө түнөктөп атат да. Анан ошол маданият тармагында иштеп жүрүп, анан кызыктуу күндөр көп болот да. Негизи камча экен. Сиздики өтө көп болот да. Кызыктуу учурларды сурагысы келип турат. Моуну эсте калган деп айтпайм, меники билем. Бүтеле эсте калбайт. Эсте калбайт. Ошонун баардыгы тең отурган баскан турган жердин баарын чет мамлекетке тияк бияктуу биздин фестивалда жадагасы өнөкөбүз, бирок спектакль ойноп атканда деле ошондой нерселер көп эле болот, андай кызыктуу күндөр. Кызыксыз учурларыңыз барбы анда? Кызыксыз учурларыңыз. Кызыксыз учурлар десем, мен андай кызыксыз учурларды өзүм жаман көрөм дейм. Ар дайым позитивдүү маанайда жүрөсүз. Адам мененчи мындай кээ бир кишилер болот го, баягы төрөлгөнүнө өзүнүн мындай нааразы ичине, бул мисалы үчүн да коечу, бул денесинин ичине жалаң бир ириген, чириген, жанагы капа болгон, үтүрөйгөн, ушундай нерсенин баарын толтуруп алган кишигечи кандай сүйлөп атсаң дагы сыр бербей мындай эмоциясы өзгөрбөгөн кишилер болот го, мындай деп. Ошондой кишилер менен отура албайм, такырман чыгара албайм. Андай кишилер менен сүйлөшкүм да келбейт. Элестетип көрсөң жанакындай бир мындай өзүмө барьер же рамка коюп алам, ошонун сыртынан бир саламдашып учашканда эле билинет го адам мененчи. Кандайсыз дегенде күлүп учурашса жакшы деп. Анткени сен биринчи өзүң күлүп сүйлөсөң, ал киши сага күлүп жооп берет. Биринчи учашканда эле жанагынтип эле урушуп көрчү, урушуп сүйлөшүп көрсөң, ал сага кайра урушуп жооп берет да. Ошондо биринчи мен күлүп кандайсыз, байкеде учурашып көрөм. Эгер ал баягы мынтип баштаса, көгүл да сен буга. Там-таңган жакка эле кетип калган экен да өзү. Анда Нуржа эже менен бүгүн экөөңүздөрдүн жылдызыңыздар келишип калыптыр да, бир отура алды деген. Негизинде шайда отургөндөр болот. Бирок арасынан бөлүнөт. Кээ бирөөчү, мисалы үчүн кээ бир чыгармачылык болот, чыгармачылык ушундай сонун немелер инсандар бар, бирок адамгерчиликине келгенде атып кетет да. Очай, мындай юмушун деп дегендер болот да. Анан андай нерселердин баары тең ар бир адам бирдей болбойт да. Ар бир адам ар башка беш. Бирөө жанагы бажактаган бармактай болот. Анан бирөө аркаңан жанагы саяк угуп чукуп жүргөн бирөө болот. Анан чыпылактай болгон дагы бирөө болот. Деп чыгындап майдалап жүргөндөр болот. Бирдей эле баары менен кандайсың, алсаң аманбы деп эле учурашып ошондой болот. Жакшы, чындыгында Жанатан бери мен айтайын деп эле башка сөзгө өтүп кетесиздер. Айта койдум деп. Окшош кийинип алыпсыздар. Сүйлөшүп келдиңиздерби же каяктан келдиңиздер деп коеюнбу? Кантип башталды? Күнүңүздөр кантип башталды майрамда? Майрам мен кандай эртең менен майрам башталды. Мен майрам ким куттуктады мени дейт. Жок, куттуктагандай, мындай болот го. Негизи бул башка ырчы чөйрөлөр менен биздики бул маданият чөйрөсүндөгүлөрдүн баарынын атын айта албайм, бирок менимче кошулат болуш керек. Башкалардын майрамын майрамдатканда маданият кызматкерлери алар ошолордун майрамын укмуш жасап берет. Бирок өзүбүздүкүнө келгенде эле көңүл кош мындай эме болбойт да, эптеп жасап калчу эми деп мындай өткөрүп коебуз. Анан деп эле ушинтип каласың да. Эмнеге? Анткени болот да. Үйгө келгенде балдарым менен жанагы 1-июнь дегенде балдар күнү болот го майрамы. Ошондо барганда башка балдардын баягы сонун көкүлөтүп байрамдасың. Үйгө келгенде эле папа тияк барып келчи, салып келчи, койчу аякта киши көп. Койчу аякта пробка. Койчу аякта бирөөнү тебелеп атат. Койчу бирөөнүн жанагы сыгылышып жүрөт. Киши көп экен, аякка барбай эле койчу. Папа алып барып жанагы фонтанды койчу аякта кысылып жүрөт, аякка барбай эле койчу. Өзү көрүп атсың. Жок папа биздин көргүбүз келип атпайбы? Барып келет. Айдан апап көрсөтүп койсун, киргизип койгондон кийин кайра келгенден кийин балдардын баягы эмоциясын көрүп, ичинде ушундай нерсеге көңүл бөлүш кетип турбайбы деп калат экенсиң. Сен айтканда өзүң майрамга келгенде эч ким мындай эме тата көңүл кош. Кандай майрамга жакшы болсун. Ооз менен. Анан мындай
болбойт. Бирок биздин театрда салт адатка айланып калган салтыбыз бар. 2 ноябрда театрдын ичинде жалпы жамаатыбыз менен отуруп алып, ошол жерде өзүбүздүн бир жүз менен майрамлап атайын этебиз. 23 февралда кыздар, 8 мартта биз балдар кыздарды, ушул 2 ноябрда болсо маданият майрамында театр общий аксакалдарыбыз бар, апаларыбыз, эжекелер, агаларыбыз бар, аталарыбыз бар дегендей. Ошолор болуп чогулуп барып, дасторкон жайып татынакай эле, бирибизге каалоо тилегибизди айтып, жакшы ой тилегибизди айтып, анан майрамдашып кетип калабыз. Ал жагы бар, биздики театрда бар. Сиз Нурзеже? Биздики Эртең менен кандай башталды? Сиздики? эртең менен куттуктоолор менен башталды. Биринчи кезекте эле баягы биздин үйдө негизи чыгармачыл адамдар бар. Анан биз ошо эртең менен турганда эле майрамыңар менен деп эжем жазат, иним жазат, бир туугандарыбыз баарыбыз бирибизди куттукташып, Барымыз сөздүк үй бүлөгүн баары эле чыгармачыл. Ооба, баары эле. Бири-бириңиздерди куттукташасыздар да. Итине чейин маданият кызмат. Ооба, баардык эле. Негизи менин бир туугандарым бүт баары ырдашат. Маданият тармагында. Маданият тармагында үчөөбүз эле негизи. Бирок тиги мындай ырдаганга келгенде бүт мындай баардык ырдашат. Демек бүгүнкү күн Баарыбыз өзгөчө өтөт токтогулуктун баары эле маданияттын майрамын чыгарсын эле. Ошо токтогулуктун ар бир туугандарым баары эле ошо баары эле бүт баары майрамдашып болот. Анткени токтогулуктар эме го чын эң онунчусу эң биринчиси аккордеон тартат төрөлгөндөр, экинчиси комуз чегет, үчүнчүсү ырдайт, онунчусу эң Урматтуу телекөрүүчүлөр, өтө сонун кызыктуу өтүп жатат эфирибиз. Анда эмесе биз бүгүн келген конокторубузду дагы жөн кетирбейбиз, кыйнайбыз, Ооба, кайсы оюндан баштайлы? Кыска оюндар даярдап койгонбуз. Азыр экөөңүздөр эле ойнойсуздар, бул оюнга катышасыздар. Анан башында келишкендей биз айтып атабыз, эгерде таппай калчу болсоңуздар, сиздер жактан бизге бир куплеттен ыр болот. Ооба, жандуу үн менен ырдап Мүмкүн Нурзеже таба аласыздар да, пресс. Сиз таба алсаңыз Нурзеже таба берет. Бир куплеттен, Анан оюну шарт оңой эле экен. Азыр мен Түшүнүп кетсеңиз болот. түшүндүрүп кетейин, мына жалпы телекөрүүчүлөргө да көрсөтүп коелу. Бул эмне деген оюн болду экен деп жүрбөсүн. Бул жерде 2 сүрөт турат, Ушул 2 сүрөттөн бир адамдын атын табышыңыздар керек. Камчы эке, сиз да ойлонуңуз, сиз да ойлонуңуз. Үстүндө сандар. Айтмай, жок, айтмай. Санжар. Я. Санжар. Кол чабат болсун. Биз түшүндүрө элек деле сиз таба алдыңыз. Жар айтып Тура, тура. Бул Санжар деген жигиттин ысымы. Нурзеже бир куплет сизден. Аракет кылыш керек Ооба, болчу. сиз биринчи тапканга. Жо мен ойлонгон чакта ушу аябай шашылыш жүрөт экен камчы мындай тормуш кеп сен шашылыш эле кетип атасың. Келиңиз анда. Нурзежеден бир куплет. Жагымдуу бир чыгарма болсун. Кайсысын Ал менин кыялымдагы жомок, бактылуу күндөр бар аягы жок. Ажырагыс болуп сени көбүз, жомокто жашап калсак болмок. Ой, жашап калсак болмок. Ай бали. Эми биринчиске көрсөтүп турган камчы. Сиз карабай туруңуз. Бул Бул кийинкиси бир аз оорураак, татаалыраак десек болот. Жана эгер камчы эке мына дароо эле таап коет. Кана? Камчы эке. Карап атат. Нурзеже каратып коюп. Карай берчи. Мында дагы бир ат. Журналист, Адамдын аты. Ооба. Тиги журналисттин аты ким эле? Айтпайбыз. Ойлонуңуздар. Деле билбейм бирок. Эме лайф дегендин ким эле? Бир ат чыгыш керек ушул 2 сүрөттү кошкондо. Үстүндө кайчы турат, астында. Жушангайчы дегенси, Душан кайчы турат, Анан Астында адамдын сүрөтү, мырза, жигиттин сүрөтүн көрүп атабыз, аз токто. Камчы эке. Таң. Тапсаң айтып Ойлонуңуздар, негизи оңой. Мен ырдай берем да. Темир. Темир да, Темир лайф. Анан Темир лайф. Темир лайф деген ат бар бага. Жок, ошондой эмеси бар го. Жакындап калдыңыз. жатасыз. 50% жакындадыңыз. Үстү тура темир. Асты? Темирбек. Жок. Темир чач. Темирлан. Темир киши деп койсун. Айтып берчи камчы. Жок, темирден болсо темир деп айтмакта. Кайчы деп. Кайчы. Кай. Анан Жок, мүмкүн айтып бериңиздер. Тура эле бул кайчы деле темир. Темир болсо мүмкүн. Ойлонуңуздар. Бул адамдын аты ким? Темирби? Жок. Ал Ал Темир лайф деген атайын мунун каналы бар. Каналы, Бирок аты башка да.
мен Темирди эле ойлоп жүргөм. Атын билбейт экенмин. Көрүүчүлөрүбүз таба албай калды окшойт Бакыт мырза. Балким жардам бересиз жакындаштырып. Жок, Нурзеже таап атат 50%. Темир туура деп атабыз. Жакындашып. Анан астындагы эле кошуп койсоңуз эле. Азыр экөөңүздөр тең ырдайсыз болбосо. Эркектин аттары Бек, Болот, Темирхан, Жакында отурсуздар. Темиржан, Темирлан. Камчеке. Улан деген ат жок. Жок, эмне анан ким аты? Атын билбейт экенмин. Болот Да, Темир болотпу? Ой. Камчы мырза буга чейин айтты. Темир болот деп айтты, сиз маани бербей калдыңыз Жок, окшойт. болот деди. Темирин кошкон жок Камчы аке. Ошон үчүн Камчы акеден бир жагымдуу чүктү мен Темир деген чүн мана астындагы аттары. Болот Темиров деген журналист. Ошо. Болот Темиров, анан Темир болот болду. Чүндү мана. Камчы аке, бир куплеттер келиңиз. Айна мен өлө сол ырдап. Сиздин ырдагыңызды уга элек. Меники жалаң эмейлер дей. Рэппи. Жок. Аба салкын түн ортосу ай жарык. Биз келаттык баг аралап айланып. Бир убакта мындай сунуш киргиздиң. Сунуш бира киргиздиң. Эй бали. Болду чеми түн ортосу кайталык. Кучактадың сен жакка ыктадым, ай ыктадым. Сен чыктадың кучагымдан чыкпадың, ай чыкпадың. Шылпылы кылып чочубасын дегенсип, ай дегенсип. Жаккандагы кызыл гүлдөн жыттадым, ай жыттадым. Эми акыркы сиздин оюн калды. Муну оппоң айтабыз. Көрсөтпөй деле коеюн деп коесуз. Көрсөтөрөйүн. Гүл алдында. Мечит турат. 5. Я. Беш деген ат бар, ат жок го баланын ичинин аты. Жок эми. Кыздын аты экен бул. Мечиткүл. Тура. Мечиткүл. Тура дейсизби? Жумагүл. Я. Жумагүлбү? Азамат. Жума гүлдүн мечитке таандык, анан астында гүл турат. Рахмат. Жакшы катышып бердиңиз да. Нурзеге 2 очко, сизге 1 очко деп Болбой мен убакыт айттым, айтпырмакмын, чагылап жүрмөкмүн. Сиз атай Нурзежени күтүп аттыңыз. Ийда, жок. Жок, айтып берди. Жок, ошо көргөндөн биринчи бияк бит якка, экинчи кетпесе деп анан. Ошондо кесиптешим кимдерди атабыз? Ким утулуп калды? Бияк утту. Жок, Жумагүл деп таап алды да. Сиз утулуп Мен калдыңыз. айтып бердим ого. Жардам бердиңиз. Сурап койдуңузбу? Жок, сурап айтып атпадым. Кыздын аты экен. Деппи? Iya. Тап деппи? Негизи андай нерсени жакшы таап экен Камчы. Кыздын кырчашуулу дейбиз, эми Нурзежебизге бир кол чаап коелу, жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Пелагол чайын сунуп коелук, Пелагол чай сизге үйүңүзгө алып барып, буюрса ысык демде ичесиз. Азыр суук болуп келатат. Чындыгында таза азыктардан жасалган. Сизге дагы берейин. Жана албетте оюнга өтө активдүү катышкан Камчы мырза. Өзү өстүп келгендер айтты го. Ким ичесиз да. Сиздер дагы үйүңүздөргө барып өстүп келгенде алып калып биздин атыбыздан деген. Сиздер да үйүңүздөргө барып, үй бүлөңүздөр менен Камчы эми сизге суроо. Мынакей ушул театр жаатындагы адамдар азыркы убакта актерлор, актрисалар мыкты кинолор жаратып атат. Жакын арада кайсыл киного тартылып атасыз? Эмне эмгек кылып атасыз? Кинолордун билбейм, азыр кинонун баары чыгып атат. Азыр мен азыр тасмага тартылып элекмин. 3 тасма, 2 тасмадан баш тартканга туура келип калды. Ден соолугума байланыштуу кичине орто жерден бир эметип калдым. Бирок тасмалар тартылып атат, жакшы тартылып атат. Мен тартылганы сүйүндүрүп атат. Анткени самдан сапатка өтүп, азыр эл арасынан мурда башталганда баягы бир аттар, бир сонун укмуш аттар чыкпады беле. Жарылган дөңгөлөк, сынган алма, тетиги өтүп кеткен машина деген бир кинолор чыкпады беле. Азыр болсо ошолордон сандан сапатка өттүк. Азыр эл кайсы кинонун режиссеру ким, продюсеру ким, кайсы тартып атат, кайсы студия жакшы тартып атат деп. Ошону тандап калды, кайсы актерлукка катышып атат деп ошону тандап калды. Ошону айтпайм, эл сынчы болот деген чын. Ошол эл тандап чыгарып атат. Азыр болсо жанагы сапатка өтүп атканына эме кубандырат. Анын ичинде
адамдын баягы көбүбүз жашоодо көп нерсени байкабай, этибар албай, унутуп бараткан салтыбызды, бирибиздин адамгерчиликти ойгото турган тасмалар көп жаралып атат. Ошол тасмалар жаралганы элдин азыркы жаштарды кечкеле баягы көрө катынан чуркап жүргөндөрдү ойготуп, эй, мындай нерсени унутуп калдың сен, ушуну айтканды унутуп калдың, жөнөкөй нерсе. Апаңа жумасына бир жолу чалып, апа мен сени жакшы көрөм деп айтканды унутуп калдың. Ата, эй, бир туугандын ортосундагы ынтымакты, адам менен адамдын ортосундагы адамгерчилик деген нерсени ойгото турган тасма жараткан аябай кубандырып атат. Ошону көрүп алып, чыккандан кийин кээ бир кишилердин эмоциясын көрүп, ыйлап, күлүп, каткырып ошол нерсеге өзүндү унутуп бараткандарын ойгото аткан тасма жаратканы мени аябай кубандырып атат. Ошону болсо сүйүп атам. Ошондой тасма көбөйө берсин дагы да болсо. Жакшы, ошонуңуз менен кубанып атат. Сиз айткандай чындыгында эле сапатты карап атат. Азыркы убакта баардык техникалар күчөп турган маалы, анан мыкты-мыкты баягы кинолор жаралып атат да. Анын арасында көп пайда болуп. Анын арасында мыкты-мыкты клиптер Нуриза жерде жаралып атат. Сизде кандай жаңылыктар болуп жатат ушул жаатында? Мен кино жөнүндө айтып кетейинби? Мисалы үчүн азыр элдин дагы мындай элдерде өсүп атат да, мындай башкача. Мисалы үчүн мурда деген эл деген только көртүрлүккө алакты болушуп, мындай жашоо монтип тытынышып иштеп, көп маданий эме жагына берилбей, кинодо көрбөй алган, театрга да барбай калышкан элдер мындай эме болуп калганда, чарчап калган элчи. Азыр болсо эл кайта жанданып, ошо театрларга, концерттерге, кинолорго мындай аябай дегендей эл баргысы келип, улам сурап турушат да. Азыр эл мындай өсүп атат. Биздин маданият, элибиздин маданияты өсүп атат деп ойлойм да. Себеби театрга, кинолорго барган адам баары бир ошо камча айткандай сабак алат бардык нерседенчи. Анан элде өсүү болуп атат да. Ошол жагы бизди аябай кубандырат. Жакшы. Анан мен болсо Кудай буйруса мына клиптин үстүндө иштеп атабыз. Азыр сценарий жазылды. Бир Жашоо белек деген бир чыгармага сөзүн Сайра Батыркулова жазган, обонун Рамис Алиев жазган, ошого бир клип тартып атабыз. Экөө тең күчтүү чыган инсандар. Ооба, экөө тең күчтүү адамдар. Сайра Батыркулованын ырларын угуп жүрөбүз да, мыкты ырлары бар. Анан азыркы убакта клип актуалдуулугун жоготуп койду дейт. Клипти эч ким деле көрбөй калды. Азыр баардыгы андан көрө TikToктон эле бир кыска нуска нерселерди көрүп калды дейт. Анан клипти канчалык эл жакшы кабыл алып атат азыр? Эми анысын канчалык экенин билбейм, бирок эми менин түшүнүгүмдө ошондой, мен может эски динозаврларга калганбы билбейм. Ошол мен TikTokко, Instagramга деле мындай өтө активдүү эмесмин негизи. Мен баягы илгеркиден кичине эми чыгып келатат болушум керек да. Ошо клип эле жакшы, мисалы үчүн ошо Facebookка деле, Instagramга деле ошону жүктөп койсоң. Бирок бир жаңы ыр жаратканда бир клип тартып койгон жакшы болот эми. Ал нерсени баарычы, ар бир ырчынын өзүнүн угарманы, өзүнүн көрөрманы болот да. Ал эмне чыгарса ошону сөзсүз жаккан киши ошону издеп көрүп турат сөзсүз. Ал көйгөтөп деген жок болсо көбүнчө. Маанисине да, маңызына да каралып тандалса керек эми клиптер азыр. Ар бир ырчынын өзүнүн, ар бир чыгармачылык кишинин өзүнүн көрөрмандары болот го. Туура. Ошолор үчүн тартат да сөз. Себеп дегенде Нуриза жерде өзүнүн угармандары бар. Ырлары эмнеге чыкпай калды деп. Бирок эми Нуриза жерде ырлары чыкпай калган менен күндө жакшылыкта кызмат кылып, жарайтып, тойлордон эле бошобой жүрөсүз. Жакшылыктардан бошобой атат. Азыр дагы жакшы, бүгүн биздин студияга атайын бошоп келип калыппыз. Азыр дагы бир жактан келет атат окшойсуз, а? Ооба, азыр дагы ошо майрамдык. Жакшы. Милициялардын майрамынан келатам. Милиция кызматкерлерин кыргыз милициясына 100 жыл болгон экен. Ошол. Мынакей кече 1-ноябрь милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы, анан бүгүн болсо маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы экөө жакын болуп калды да. Маданият кызматкерлери ошол милиция кызматкерлерин куттуктайт да. Анан милиция кызматкерлери, маданият кызматкерлерин көчөдөн гай кармап майрамын алып кетип калбайбы? Камчеке. Ошондой болду эле. Майрамдан чыккандан кийин гай кармап кетип калган. Бирок да негизи маданият кызматкерлери менен милициянын кызматкерлери деген экөө бир күндө майрам болуп атпайбы? Ал экөө чогуу жүрөт. Эмнеге? Анткени артисттер Ала Тоо аянтында, тиякта сахналарда отканда байкуш милициялар оцепление турат. Кайтарып турат. Ар бир жерде кайсы шан шөкөт болбосун, ырчылар, чөйрөсүндөгү адамдар, маданияттын кызматкерлери ал сахнада турса, милициялар баары ушул жерде турат, байкуш чогуу эле жүрөт экөө тең эле. Анан ошон үчүн баягы күнү дагы бир келип калуу дейм да, экөөнүкү дагычы. Ар бир эмне майрам болбосун байкап көрчү, баары бир чоң майрамдарда сөзсүз түрдө ырчылар атайт байкуш, милициялар анан билет.
А эртеси күнү кармоо болот деген ал башка тема ал башка тема. ынтымактуу Ооба, башка тема. Эртеси кармап кетет деген. Кармап кетип ал эмеге жараша да. Экөөнүн мамилесине жараша болот да. Жакшы, биздин ошондо маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы быйыл 29 жыл толду. Ага чейин маданият кызматкерлери кантип майрамдачу болду экен? Күнүгө майрамда. Ага чейин деле айтпайм, тиги биздин аксакалдар деле жанакы тетиги улуу тетиги жанакы чоң алайга чейин жака чейин гастролдоп жүрсө күнүгө. Анан күнүгө койчусу, анан күнүгө жанакында койдон бирден кой союп жүрсө, ал убакта аябай эле телефон деген жок. Ал убакта суу сап турган убакта алар күнүгө майрам болуп турчу да. Азыр болсо официалдуу түрдө ар бир күндү, ар бир нерсени тактап, мындай эмете турган күн болсун деп аталардын майрамы эле жок, ошолорго эле маанайым чөп. Ар бир нерсени майрамы, аталардын майрамы. Ошого бир майрам кылдырып койсуңуз да. Майрам кошулуп койсок. Негизи мына ошол театр жаатында актер, актрисалар азыркы убакта бардык эле той ырчыларына болуп кетти окшойт, себеп дегенде актерлор тамада болуп жүрүшөт, актрисалар ырдап жүрөт дегендей, баягы аваз айтып, жар айтып жүрүшөт дегендей, Ал подработка. Ал экинчи өзүңдүн акы тыйын тапканга. Анткени азыркы убакта артисттердин айлыгы жетишкендиги азыр мисалы үчүн орто эсеп менен алганда биздин азыр театрдан 24 менен алат. 24 миң. Жетпейт. Ал нерсени эсептеп көр, 4 баланан жалгыз үйдө бир киши иштеп атса анан ошону табыш үчүн кой. Эртең маштең май болуш керек, үйгө чыгара келет, анан дагы бирден болуш керек, ошон үчүн кой, андан көрчү бирден иштегенден көрө дагы деп анан ал подработка. Сахнадагы театрдын өзүндөгү жумушу менен аны эч качан баары артисттердин баары кетип калды деген болбойт. Артисттердин баары ошол жактан алып тыйын тапкан үчүн барат. Калган чыныгы чыгармачылык чөйрөсү бул сахнанын ичинде эле болот, сөзсүз эле. Ошол эле актерлор мисалы үчүн билим алып атканда, окуп атканда сөз түрдө вокалдан сабак берет. Ошо бүт бардыгы, ошонун баары жашоосунда театрда спектакльге да керек болот. Ошо актерлор мисалы үчүн ырдап кетти десе, ага таң калбаш керек, себеби ошонун билимин алганда алар. Бирок Нуруза эже, сиз тойдо көп жүрөсүз, анан кээ бирки баягы ырчылар бар, жөн эле башка үйдө отуруп анан бир күн ырчы болуп кеткендерчи. Ошол убакта сиздин ырыңызга баягы үн жастыра коюп, сиздин аранжировкаңызга башканын жар-жарын ала коюп, уруксатысыз. Ага көз караш кандай? Эми көз карашым мисалы Мүмкүн үчүн сиздин бир ырыңызды алып эле жаңы эмгек кылдыңыз, аны сиз жаздырдыңыз, аранжировка кылдырдыңыз, аны бирөө алып ырдап койду. Кыргыз патент бар да. Өзгөчө аны кыргыз патенттиги шаардагылар, мисалы үчүн региондогулар. Мисалы үчүн ал көрмөк беле, укмак беле деп элечи сенин амеңди алып алышат жөн эле. Сенден мисалы үчүн бирөө сурап койсо болот да. Бирөө сурап да коюшпайт, анан мындай өздөрүндө мени изденүү деген жок да алардачы. Алар деген жөн эле мисалы үчүн бир тууган тоюнда ырдап койду. Анан ой сен ырдайт турбайсыңбы десе, запись кылып ырдап койду, анан сен жакшы ырдайт турбайсыңбы десе, айбай сен тойдо ырдадың, жар сен ырдап койдуңсу, эртеси жар-жарды ошондой да. Анан кийин ошо боюнча эле ырдап эме болушат да. Өзгөчө камчыбек айтпадыбы? Токтогулда бардык таланттарынан Токтогулга тойго барып калсаң, баягылардын баары ырчы. Таң калганмын. Азыр таң калбай деле калдым. Мурда мен таң калчумун. Аранжировканы бирөө тетигиник менен ырдап жүрө. Анан бир тааныбаган кыз бирокчу уялбай турупчу. Ошол аранжировка менен өзү момундай жөн элекчи укмуш жөн эле анан кыймылдап эчтекеде ошолор мен өзүм чыгардым дегенде болуп момунтип ырдап чыгып атканда жок, ал эч нерсе эмес. Сенин ошол даже сенин үнүң менен элечи, баягы фонограммаң менен эле ырдап тойлоодо жүрүшпөйбү? Кечээ эле чыкты го Ширин Сарыгулонун эме кыз узатуусунун сүйлөгөн сөзүнөн бери эле өзү ырдап аткандай эле чыгып аткарып койду го. Азыр уялбайсың андай нерселерден. Андай бирок эми андайга просто мындай эме керек да, бет керек, анан кичине наглость керек окшойт. Кесиптешим, чындыгында биздин убактыбыз да бүтүп бараттыр. Келген конокторубуз менен дагы да маектешип сүйлөшкүм келип жатат. Азыр кызуу бир жерине келди эле да. Бирок убактыбыз бүтүп калды. Анан сиздерге эркин микрофон берейин, келиңиз Камчы мырза. Келиңиз. Маданият кызматкерлерин куттуктаңыздар. Жалпы ошо маданият кызматкерлерин ушу бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Чыгармачылыкта негизи өтө изденүү керек. Ар бир маданият кызматкери өзүнүн ушундай элдин оозунда, элдин көзүндө калыш үчүн сөзсүз түрдө изденип туруш керек экен.
ошо ар бир чыгармачыл адамга изденүү каалайм, ийгиликтерди каалайм, ден соолукта каалайм. Биз баягы суукта, ысыкта, суукта көп кызмат кылабыз. Кийингенибизди баягы элдин жүзүнө көрүнүш үчүн ар кандай жука кийинебиз дегендей ден соолук каалайм баардыгыңыздарга. Эшикте кыш келатат. Кыш келатат. Баягы элдин артист болгондон кийин элдин көзүнө мындай артист болуп көрүнүш керек да баягы. Ошондуктан талыкпас эмгек, кажыбас кайрат, ден соолук, анан ийгилик, чыгармачылык. Ар бир чыгармачыл киши өзүнүн баягы сахнага аттанып, чоң сахнага чыгып атканда чыгарманы жазып атканда өзүнүн бир койгон бир максаты болуп калат. Ар бир ырчынын мен моунун партитурасын же тетиги чыгарманы ырдасам атаң көр дейт. Ар бир актер болсо могу ролду аткарсам экен дейт. Ошол мен театр жөнүндө айтып өзүм жөнүндө айтып берейин негизи. Ар бир маданияттын ар бир кишинин атынан эмес. Ошол ар бир маданият кызматкери өзүнүн каалаган ролуна, каалаган ырына, каалаган максатына, каалаган тилегине жетсин. Биринчи, ошого жеткирсин. Экинчиси, ден соолугу бекем болсун. Алты сан аман болсун. Анан калганын болсочу жаагын айрат этип жашай турган бир өзүнүн чыныгындай арнай турган максатына жетсин. Ошону каалайм. Эң биринчи анан үй бүлөсү аман болсун. Ошону каалайм. Ар бир үйдө анан сөзсүз түрдө абышка кемпир болуп турсун. Жакшылыкта алакан жайып бата берип турган абышка кемпир болсун. Анан бешик бош калбасын. Ар бир жанакы үйдө бир жанакы бир зыңкыйта жинап коюп, эчтеке оюнчук жок, зыңкыйта жинап койгон үйдөн корком. Азырчы ашыгыраак сүйлөп, ашыгыраак бирдеме таштап койгончу деп койгонсуң. Үйдө бир кичинекей оюнчук шачылып турса, ар жакта чоң атаң абышкан, атаң көр, ой, түкөш, чакырбайсың дегенде отурса, тетакта кичинекей оюнап турса, анан келиндериң камыр жайып атса, сыртта балдарың болсо бирөө аркан эчип, экинчиси болсо сорпу сапырып сүйлөшүп отурса, ошондой үй бүлөнү каалайм, ар бир үйгө. Ошону каалайм. Анан калган нерсенин баардыгы тең эле ал убактылуу нерсе. Анан жашоо аз эле калды анысы деле. Анан калган жок дегенде мындай эркелеп жашайлычы. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңизге. Жок, мен кетким келбей элем. Жана ошондой эле сиздерге дагы ден соолук, чыгармачылык, ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым үй бүлөңүздөр менен бактылуу мүнөттөрдү өткөрүп жүрө бериңиздер. Майрамыңыздар такыр жолу куттуу болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7-каналда майрамдык чыгарылышты көрүп жатасыздар. Бүгүн жалпы маданият кызматкерлеринин күнү. Мына ушул конокторубуздан кийин дагы бизге келген дагы кадырлуу конокторубуз бар. Азыр алдыда тааныштырабыз, ага чейин бир жарнама, андан кийин эч жакка алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар.